Бейиш нуру. Элестетип көрүңүз. Сизге 80 000 сөздөн турган сөздүк берип, ичине ушул сөздүктө жок сөздү кош дешсе, эң алгач эмне кыласыз? Албетте, сөздүктөгү жок сөздү кошо алуу үчүн сөздүктүн ичинде кандай сөздөр бар экендигин жатка билүү керек. Ошондо гана ал жерде жок сөздү кошо аласыз. Тапшырманы дагы да татаалдаштыралы. 7 миллиард сөздөн турган бир сөздүккө күн сайын ошол сөздүктө жок 350 000 сөздү кошуп тур дешсе, кыла алмаксызбы? Бул ишти аткара алуу үчүн компьютер колдонбостон канча киши эмгектениши керек? Эми ушул сыяктуу ичинде миллиардтаган сөздөрү бар дагы 1 миллион сөздүк берилсе, жана күнүнө ичинде жок болгон эбегейсиз көп сөздөрдү кошуп тур десе, кошо алышабы? Бул сөздүктөрдүн ичиндеги сөздөрдүн саны кээ бирлеринде 500 000 болсо, кээ бирлеринде миллион, ал эми кээ бирлеринде болсо миллиардтан ашат. Бул сөздөр сөздүктөгү бир да сөзгө окшобойт. Же башка сөздүктөрдөгү сөздөрдү да кайталабайт. Деги бул адамзаттын колунан келген ишпи? Бирок мындай иш-аракеттер күнүгө болуп жатат. Кандайча дейсизби? Мисал түшүнүктүү болсо, жакшылап угуп туруңуз. Адам. Жаратыктардан бир түр. Бул түрдү бир сөздүк дей турган болсок, бул сөздүктүн 7 миллиард сөзү бар. Тагыраак айтканда, жер бетинде 7 миллиард адам бар. Бул 7 миллиард адам бири-бирине эч окшобойт. Ал эми күн сайын 350 000 адам төрөлөт. Бул төрөлгөндөр да бири-бирине эч окшобойт. Бул адам деген сөздүктүн жаралышы кокустук же өзүнөн өзү болуп калуусу мүмкүнбү? Жер бетинде 1 миллион жаныбардын түрү жашаары анык болгон. Бул түрлөрдүн бири да экинчи бир түргө окшобойт. Бул түрлөрдөн чымын түрүн эле алып карап көрөлү. Жаз мезгилиндеги төрөлгөн чымындардын саны Адам алейхисаламдан тартып кыяматка чейин төрөлгөн адамдардын санынан да көбүрөөк болуп кетет. Бирок ушунча көп болсо да эч бир чымын экинчи бир чымынга окшобойт. Эч качан экинчи бир чымындын дал өзүндөй эмес. Кызык. Триллиондогон ошол чымындардын бири-бирине окшош эмес болуп, ар бири өзгөчө болуп жаратылуусу кокусунан же өзүнөн өзү эле болуп калуусу мүмкүнбү? Сыртта жаап жаткан кар. Бул кардын санын эсептөө менимче өтө эле оор болсо керек. Бул карлардын да эч бири экинчи бир карга окшобойт. Алгачкы жаралуудан баштап ушул күнгө чейин эч бир кар экинчи бир карга окшобой өз-өзүнчө өзгөчө жаратылган. Мисал катары, жаратыктардан бир түр болгон адам түрүнүн бир гана жүзүн эле карап көрөлү. Сырттан карасаң, жүз, тери, эки көз, ооз, бир аз кыл сыяктуу материалдардан эле турат. Ушул нерселерден эле миллиардтаган жүздөр жасалып жатат. Бирок ар бир жүз өзгөчө эксклюзив. Ооба, жаңылыш уккан жоксуз, менин бир тууганым. Сиз бул ааламда жалгызсыз. Сиздикиндей жүз башка эч кимде жок. Ишенбесеңиз дароо күзгүнү караңыз. Сиз жалгызсыз. Жүзүңүз эле эмес, деги эле бүтүндөй денеңиз эксклюзив. Биз азыр жүздүн болгону сырткы көрүнүшүн эле айтып жатабыз. Бирок ал жүздөгү ар бир мүчөнүн чексиз кызматтары, милдеттери, сырлары бар. Ар бири өзүнчө чоң илим. Чынында бул да өзүнчө керемет. Жүздөгү бир эле эмоцияларды карап көрөлү. Бир эле жүздө жылмаюу, коркуу, сүйүү, ачуулануу, капа болуу, таң калуу сыяктуу эмоциялар пайда болот. Дароо кубанууну көрсөтүп, дароо өкүнүүнү көрсөтө алат жүз. Эгиздерди же үч эмдерди көрүп калабыз кээде. Ушул жерден суроо. Эки эгизди окшошураак кылып коюу жеңилби, же миллиардтаган инсанды бири-бирине окшотпой коюу кыйынбы? Аябай окшош экен деп таң калгандай, такыр бири-бирине окшобойт экен деп эмнеге таң калбайбыз? Аябай окшош болгон ошол эгиздер да бири-бирине окшобойт. Апасынан сурасаңыз, дароо тиги Асан, а тиги Үсөн деп айырмалап айтып берет. Бул бири-бирине окшобогон жүздөрдүн жаратуучусу ким? Аз эле материалдан мындай эбегейсиз улуу чыгарманы жараткан уста ким? Ошол жүздө чексиз сезимдердин чагылуусун, эмоцияны жараткан ким? Жүздөрдөгү элементтерди кемчиликсиз кылып жараткан жана милдеттерин кынтыксыз аткарткан ким? Көзгө көрүүнү, мурунга жыттоо сезимин, тилге даам татууну,
кулакка уга алууну үйрөткөн ким? Ким? Бул суроолордун бир гана жообу бар. Мусаввир болгон Аллах Таала. Мусаввир Аллах Тааланын ысмы болуп, форма берген, көрүнүшүн чийген, ар бир нерсеге ылайыктуу, жарашыктуу бир көрүнүш берген деген мааниге келет. Ооба, жаан тамчыларынан тартып те карга чейин, байчечеге гүлдөрүнөн тартып те дарактарга чейин, бармак изинен тартып карактерге чейин, кумурскадан тартып планеталарга чейин, атомдордон тартып галактикаларга чейин ар бир жаратык өзүнө ылайыктуу, жарашыктуу бир көрүнүш менен кооз жаратылган. Ар бир макулукка башка-башка көрүнүштүн берилүүсү, башкаларына эч окшобоосу ушуну далилдейт. Аллах Таала бар жана бир. Ал чексиз чебер, чексиз илим ээси, чексиз акылман, чексиз кудуреттүү. Муну уккан биз албетте Аллаху акбар деп башыбызды саждага коебуз. Курандын Рысөлөй Нур аттуу тафсиринен алынды. Бейиш нуру.